Саламатсыңарбы, балдар, кыздар? Ден соолугуңар жакшыбы? Азыр алгебра жана анализдин башталышы сабагы. Жаратылышта бардык нерселерди ченөөгө жана саноого болот демекчи, турмушубуз өзү математика. Ошондуктан сабакка жакшы көңүл бөлүп, түшүнүүгө аракеттенели. Сабактын темасы сандын логарифмасы. Бул тема мурунку өтүлгөн тема менен байланыштуу. Сабактын максаты, билим берүүчүлүк максаты, окуучулар сандын логарифмасынын аныктамасын билишет, логарифм жөнүндө билишет. Экинчи, өнүктүрүүчүлүк максаты, окуучулар логарифмдин аныктамасын жана негизги логарифмалык теңдештикти мисал иштөөдө колдоно алышат. Үчүнчү, тарбия берүүчүлүк максаты, окуучулар тактыкты, эмгекчилдикти, изденүүчүлүктү үйрөнүшөт. Жаңы тема. Анын экинчи даражасы барабар b, a 0дон чоң, a 1ге барабар эмес теңдемеси мурунку сабакта өткөнбүз. Буга мисал 4-түн экинчи даражасы барабар 16, 16 4кө келет. 2-нин экинчи даражасы барабар 32, 32 2ге келет. Эгерде 2-нин экинчи даражасы барабар 31 болуп калса, кантип иштейбиз? Бул теңдеменин тамыры бар. Ушуга окшогон теңдемелерди табуу үчүн логарифм түшүнүгүн киргизебиз. Логарифманын тарыхы. Логарифма бири-бирине көз карандысыз эки окумуштуу шотландык математик Непер жана швейцариялык математик Бюрги тарабынан киргизилген. Булар 1500-1600 жылдары жашаган. Логарифма деген сөздүн өзү гректин логос катыш жана аритмос сан деген сөздөрүнөн алынган жана сандардын катышы деген маанени берет. Аныктама. Негизи а болгон x санынын логарифмасы x алуу үчүн a санын даражага көтөрүүгө керек болгон көрсөткүч эсептелет. Башкача айтканда логарифм a негизи боюнча x барабар b, x барабар a'нын б даражасы. Бул эки теңдеме теңдеш барабар. A'нын даражасы логарифм a негизи боюнча b барабар b, a b'лар 0дон чоң, a 1ге барабар эмес. Бул негизги логарифмалык теңдештик деп аталат. A'нын экинчи даражасы барабар b, x барабар логарифм a негизи боюнча b. Ушул теңдештикти пайдаланабыз да мисал иштеп көрөлү. 2-нин экинчи даражасы барабар 31, мында x барабар логарифм 2 негизи боюнча 31. Текшеребиз. Логарифманын негизги теңдештигинин жардамы менен текшерсек 31 келип чыгат. Бышыктоо. Номер 21-23 көнүгүүлөрдө кээ бир эсептер иштелип көрсөтүп берем. Биринчи. Логарифм 2 негизи боюнча 4, 2ге барабар. Себеби 2-нин квадраты 4кө барабар. Логарифм 2 негизи боюнча 8, 3кө барабар. 2-нин 3-чү даражасы 8 болот. Логарифм 3 негизи боюнча 27, 3кө барабар. 3-түн 3-чү даражасы 27. Логарифм 3 негизи боюнча 1 барабар 0, 3-түн 0-чу даражасы 1. Демек каалаган санды логарифма түрүндө жазып алсак болот экен. Теңдемелерди чыгарайлы. Логарифм 5 негизи боюнча x барабар 3, x барабар 5-тин 3-чү даражасы. Бул 125ке барабар. Экинчи, логарифм 7 негизи боюнча x барабар минус 1. Мында x барабар 7-нин минус 1-чи даражасы, x барабар 7ден 1 болот. Үй тапшырма. Эсептегиле номер 24-чү. A'сы менен эси чыгарылып коюлду. Калгандарын ошого окшотуп иштейбиз дагы, логарифманын негизги теңдештигин пайдаланабыз. Номер 25. X санын тапкыла. Бу окшогон теңдемелерди да иштедик. Ошолорго салыштырып иштейбиз. Сабакты жыйынтыктоо. Ушуну менен сабак соңуна чыкты. Саламатта калгыла. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.